Бүгүн эртең мененки саат 7:40 чамасында Бишкектеги Тимирязев жана Жээк жолу көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан күйүүчү май сакталган кампада ири өрт кырсыгы катталды. Тилсиз жоону өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү 5 бөлүмү, 1 суу ташуучу унаа ыкчам топ, Бишкек шаардык куткаруу кызматынан 4 куткаруучу жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тартылды. Бактыга жараша каза болгондор жана жабыр тарткандар катталган жок. Өрттүн аянты болжол менен 8 чарчы метрди түздү. Эми алдагы баягы болжол менен да өрттү баягы чоң болгондуктан байланыштуу жанаша баягы кошуна турган үйлөрдүн сарайларына жана башка курулуштарына да жайылган. Мындан эң жабыркаган эле ушу аймактын түштүк тарабында жайгашкан имараттын чатыры толугу менен күйүп кетти. Бөлмөлөрүнө уже жайылып баштаганда өрт куткаруу бөлүктөрүнүн күчтөрү менен баягы өчүрүлүп калды да. Тилсиз жоонун кесепети коңшу үйлөргө да тийип, кампанын жанында жайгашкан бир нече турак жай жана бала бакчаны жалмаган. Күйүүчү май сактоочу жайдын тегерегинде жашаган тургундар бул аталган кампадан чыккан алгачкы өрт эмес экендигин айтышат. Кампа ээсине чара көрүү боюнча тийиштүү тараптарга кайрылышканы менен майнап чыккан эмес. Мотор майлары, антифриз, тасол, адамга зыяндуу заттар ушул жерде. Ошон үчүн сасыйт да, туурабы? Жакшы нерсе саса сасабайт да. Жээк жолунан кирип келген адам сасыйт. Жааган күндөрү көчөлөрдө суу акса, биздин көчөдө май агат, май. Биз бери өзү колхоздун гаражга окшош. Күнүгө 5-6 чоң май сасыган машиналар турат ошол жерде күркүрөп. Биздин кайрылбаган жер калган жок. Бардык мекемелерге кайрылдык, эч кандай жыйынтык жок. Бардыгы келет, жайлайбыз, талкалайбыз, жок ошо менен. Айта кетсек, аталган кампа 2020-жылдын 12 февралында да өрттөнүп, жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүүчү 10 бөлүмү тартылган. Аны толугу менен бир күндөн кийин гана өчүрүшкөн. Бул ири өрт экенинен кабар берет. Коопсуздугунан кооптонушкан жашоочулар эч кандай эрежелерди сактабаган кампанын ээсине чара көрүү талабын коюшууда. Былтыр чыккан өрттөн менин үйүм жабыркап, бир топ чыгымга учурап аман калганыма сүйүнгөм. Эми дагы ушундай окуя кайталанып отурат. Эмне кылышты да билбей калдык. Негизи калк жашаган жайга мындай зыяндуу күйүүчү май сактала турган кампанын кереги жок. Өтө эле кооптуу болуп калды. Жаныбызда бала бакча бар эле. Анын да дубалы күйүп кетиптир. Канча өмүргө коркунуч келтирүүдө. Это за то, что власти бездействуют. Бул жайдын ээси Олег Колесников аттуу жаран экенин билебиз. Маселе боюнча шаар бийлигине, Ички иштер министрлигине, жада калса улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына да кайрылдык. Баары эле келип жок кылабыз деп кетишет. Бирок өзүңөр көргөндөй андай болгон жок. Кайрадан өрт чыкты. Ничего на него не действует. Өрт саат 10:51 толугу менен өчүрүлүп, учурда жалпы аянты материалдық көлөмдүн зыяны жана келип чыгуу себептери такталып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жыл башынан бери 2918ден ашуун өрт кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 17%га көп. Кырсыктан 37 киши каза болсо, анын ичинен 7 жаш балдар, ал эми 51 киши жабыр тарткан. Адистердин айтымында, кырсыкка көп учурда электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык себеп болот. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.